Kaçan şu tuğan ürüğü özü mayram soğuğalı başka kılıp, meyle mayram soğuğu tuğanlar algan jakşı, başka joğanda öyle özülüp, söğük tağıp çıkıp, bozuyunu aldına koyup, mayit düşünde koyuğanda, anan kim gelet? Anan oşal ayıl moldası gelet, appak giyinip, kap-kara jipte, jebir appak jipte gelet tağı. Tekeverçilik musulmançılıkta jaman nerse degende ne kılasın? Koş ölgün gele o şerde. O şerden janazana okup, duanı kılıp koyup durup, maçlasını aydat alıp, git. Hani berken sööktü kim yapacak? Sööktü siz, men, bul, tuğanır aylapa, bata varganlar koşulup çıkıp, o şerde siz okuyuz, men okuyum, Kur'an bul okuyun. Ушул видеону жанагы куудул тынар агабызга жиберип койсоңуздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу мусулман бир туугандар, 2 күндөн бери коомчулукта молдолор менен анча-мынча карапайым адамдардын ортосунда же болбосо динди жек көргөн адамдардын жанагы колтугунда котур ташы бар. Мына ошол бир кемтик издеген, тукумдан кыр издеген инсандарга бир ызычууга бир себеп болуп калган бир пикири. Ал пикир албетте мына ошол молдолорду текебер деп, жаназада келип 2 күндөп турбайт деп, же болбосо молдолор бир куртой машинада жүр, жипте жүрөт деп айткан сыны. Мына ошол агабызга бир түз эле суроо берейин, эми ашыкча сөздү коюп, анткени мына ошол ар ким өзүнүн деңгээлине жараша сүйлөйт. Эми албетте биз качан мугалимди, устатты, молдону, мына ошол коомдун агартуу катмары менен иштеген кишилерди сыйлаганда гана урмат сый көрөбүз, мына ошондо гана келечек жаркырайт. Бирок тилекке каршы мына ошол ар кимибиз каалагандай калчап, каалагандай бир сын айткан бир коомго келип жеттик. Албетте мына ошол тынар агабыз молдолор жаназага жипте келет, жанакындай куртой жол тандабастарда келет деп айтыптыр. Эми ошол тынар агабыз минген, же бир көчөдөгү бир жанакындай блогерлер минген, же бир артисттер минген, ким минсе мине берсин пешене тери менен. Эми ошол жөнөкөй катардагы адамдар минген унааны биздин аттуу баштуу молдолорубуз, устаздарыбыз минсе эмне үчүн болбосун? Биринчи суроо. Молдо эмне машина минбеш керекпи, унаа минбеш керекпи? Экинчиси апапакай таза кийимин кийип алып келет дейт. Апапакай кийимин кийбеген анча-мынча даватчы бир туугандарыбызды жүдөп калды, башка кылды, сакалын албайт, сылан сычан жүрөт, буту жарылып кетти деп ага да сын айткан биздин коомубуз. Эмне молдолор тазараак кийинсек ага да акыбыз жокпу? Ал эми үчүнчүсү мына ошол өлгөн жаназада 2 күндөп, 3 күндөп турбайт дейт. Тынар ага сиз карапайым адамдар бир той кылганда башкада келип бир кызмат кылып бир 3 саат ашыкча турдуңузбу негизи? Же болбосо биз барып жаназа окуганда башкада 500 сом алып кетебиз ашы барса. Кээ бир гана бир 1000 сом, 2000 сом бериши мүмкүн. Бирок сиз бирөө дүнүгө бир тойго барып бир 20 мүнөт сүйлөп 500 сом алып кеттиңизби? Же болбосо молдо сыяктуу бергениңди бересиң да жөн кое берем, мен милдетим деп унчукпай кеттиңизби? Молдолор биз жаназа окуганга милдеттүү эмеспиз. Шарият боюнча жаназаны ошол мүмкүн болсо баласы, жакыны, небереси окуганы жакшы. Тилекке каршы жаназа окуганды билбейбиз, карапайым адамдар. Нике окуганды билбейбиз. Ошону молдолор аткарып берген болсо, ага дагы 500 сом, 1000 сом пул берип, ошону дагы милдет кылып суткалап туруш керек дегендигиңиз бул адамгерчиликке дагы, акыл эске дагы бир сыйбаган нерсе. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, мына ошол тынар агабыздын мен ушул суроолоруна бир жооп күтөт элем. Өзгөчө бул пикириңиз коомдо мына ошол молдолорго карата бир терс пикири бар адамдардын бир жарасын тырмап, алар кайра ырбатып, мына ошол бир коомдо бир туура эмес талкууга бир жем таштадыңыз. Албетте бул аалымдардын эти, устаздардын эти ууланган, бул ууланган этти жеген адам оңбой калат. Антсе дагы мына ошол эстин бар этегин жыйышыбыз керек. Эми бул жанакы үйрөнгөн адат калабы, үйгө жүгөн салабы деп, баягы байкоочунун таягы деп, бул уже сиздин дин боюнча 3-чү жолку бир жаңылыш кетирген сөзүңүз. Мына ошого футболду сүйлөң, саясатты сүйлөң, жанакы өзүңүз айткан молдолор коркот деген жанакы депутаттарды сүйлөң, бирок динге киришпей эле койсоңуз. Мен студент кезимде убагында мына ошол чубак ажыны дуурап коюп, ошол кишиден кечирим сураганыңызга дагы тирүү күбөбүз. Андан кийин мына Фатиха сүрөсүн башка кылып шылдыңдап чыгып, аны дагы сатираңарга аралаштырып, ыймандан чыгып кете жаздап, балким ыймандан чыгып да кеттиңер окшойт, кийин тооба кылдыңар. Ал жерден бир жаңылыштыңыз. Эми минтип аттуу баштуу аалымдарды, өзгөчө бир жанакы унаасына, башкасына кийимине чейин асылгандыгыңыз, бул сиздин деңгээлиңиз, өтө пасттыгыңыз, тооба кылыңыз, оңолуңуз, адамдарды гыйбат кылгандан оолак болуңуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.